Ысык көлдөгү Каракол шаарында 26 жаштагы жигит ток корунуп каза болду. Бул маалыматты турмуш басылмасына маркум жигиттин достору тастыкташты. Тынчтыкбек акыркы 6 жылдан бери Каракол шаарында жашап жаткан. Ал Нарындагы орто мектепти аяктап, Бишкекте жашап, кийинчерээк Каракол шаарына көчүп келген. Ал шаардагы кафелердин бирин ижарага алып иштетчү. Абдан эмгекчил, дайыма жардамга келген жигит болчу. Эң негизгиси ал Нарында жашаган апасын абдан жакшы көрүп жардам берчү. 2 жылдан бери Мадина аттуу кыз менен сүйлөшүп жүрүп, өзүнүн туулган күнүндө, тактап айтканда ушул жылдын 21-сентябрында үйлөнгөн. Өзүнүн каражатына той өткөрүп, ата-энесинин жакындарынын батасын алган. Нарында та-энеси каза болуп барып келген. Жубайы экөө Каракол шаарындагы кичи райондордун бириндеги батирде жашашчу дешти маркумдун достору. Тынчтыкбек үйлөнгөндөн кийин кафенин имаратын ижарага алып, шишкебек сатуучу жай уюштурууну пландаган. Ал кафени жасалгалап, ашканага суу ысытуучу жабдык коюу үчүн тиешелүү кызматкерлерди чакырган. Алар Аристонду дубалга илбей жерге коюшкан. Алар жабдыкты коопсуздук эрежеси боюнча орнотушкан эмес. Тынчтыкбек аны өзү дубалга илип, электр энергияга туташтырган. Бул учурда анын колу токко урунган. Ал тез жардам кызматы келгенге чейин каза болуп калган дешти достору. Тынчтыкбектин сөөгү өзүнүн шаарында жерге берилди. Анын артында апасы, карындашы жана 20 жаштагы жубайы калды. Жаш кызга жыныстык катнаштын бузук түрүн сунуштаган СМС билдирүү жөнөткөн таксисттин аты жөнү такталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, ал СМС такси компаниясында таксист болуп иштеген Бишкек шаарынын тургуну 1989 туулган Эркинбек уулу А экени белгилүү болду. Таксист азыркы учурда шаардык милиция бөлүмүндө отурат. Таксист ошол убакта дос балдары менен сүйлөшүп жатып, капысынан СМС билдирүүнү жаш жүргүнчү кызга жиберип алгандыгын билдирген. Милиция кызматкери анын телефонундагы достору менен жазышкан СМС билдирүүлөрдү текшерип, убак сааты дал келгендигин аныктаган. Бул иш ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Издеп жатканыбызды угуп, ал бөлүмгө өзү издеп келди. Учурда шаардык милиция бөлүмүндө отурат деп билдирди участкалык милиционер. Эске салсак, 1-декабрь күнү кечинде Бишкек шаарындагы таксисттердин бири жумуш үстүндө өз телефонунан жаш жүргүнчү кызга жыныстык катнаштын бузук түрүн сунуштаган СМС билдирүү жөнөткөн. Бул тууралуу Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Эрик Абдыкалыков өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Жалал-Абадтагы Тогуз-Тороо районунун Каргалык айылында көкбөрү мелдеши мушташ менен коштолду. Бул маалыматты Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, окуя 30-ноябрда саат 14:30 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча 1995-жылы туулган жергиликтүү тургун МР менен аттуу жигит сөз талашып, ошол жерден биринчи жигит токмоктолгон. Ал оор жаракат алып, аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ден соолукка залал келтирүү фактысы боюнча Тогуз-Тороо райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоп, тергөө иштери жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгында шектүү Тогуз-Тороодогу айылдык кеңештин 2 жолку депутаты 2013-жылдан бери ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган экени аныкталган. Учурда шектүү убактылуу камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Нарындык хирург Эркингүл Койбакова ишсиз калды. Ал буга дарыгерлердин айлыгы, социалдык абалы тууралуу ачык билдирүүлөрү себеп болгон деп эсептейт. Эркингүл Койбакова Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун хирургия бөлүмүндө 1 жыл эмгектенип, андан кийин ушул эле оорукананын жандандыруу бөлүмүндө иштеп жүргөн. Ал 3 ай мурун билимин жогорулатыш үчүн Бишкек шаарындагы 3,5 айлык окууга бармакчы болуп, жетекчиликтен айлыгы сакталбаган эмгек өргүсүн сурап кайрылган. Бирок Койбакованын бул өтүнүчүнө оорукананын башкы дарыгери макул болбогондуктан, ал жумуштан биротоло бошонуу жөнүндө арыз жазууга аргасыз болгон экен. Эми минтип окуусун аяктап кайра жумушка келейин десе, ордуңа дарыгер алып койгонбуз, мурунку ордуң сакталган эмес деген жооп туккан. Мен аймакта канчалык иштейм деп жандал бастап атсам, мени кайра түрткүнчүк кылып жетекчилик көңүлүмдү калтырып атат дейт ал. Орун жок, штат толук дешет. Мен кесиптештериме керегим жок болсо, анда кимге керегим бар деп ойлойт экенсиң да. Эми эмне кылам, кайда барам? Ушинтип аймакта тытынып иштеп жүрүп, талаада калам деп эч ойлогон эмесмин. Үчүктасам түшүмө кирген эмес. Азыр мурунку башкы дарыгерим Койбакова ошону көрмөксүң деп табасыганып отурат. Койбакова Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда иштеп жүргөн убакта Facebook'тагы жеке баракчасына: "Ушинтип жашайбыз, бүгүн менин акчам түгөндү. Бар болчу, бирок мен аны кичинекей ачка балдары барларга бердим. Маянабыз медиктерди жашабай эле эптеп тиричилик кылганга мажбурлайт. Үйдөн ун таап калама жасадым" деген билдирүү жазган. Бул посту коомчулукта чоң талкуу жаратып, дарыгерлердин маянасынын аздыгына нааразы болгондор өкмөткө наалатты айтып жиберишкен. Койбакова оорукананын жетекчилиги аны жумушка кайра албай жатканын
жатканына ушул билдирүүсү да себеп болушу мүмкүн деп эсептейт. Ушуну жазгандан кийин бир топ узуучу болгон дейт ал. Мен иштеп жүргөндө мындай маселени далай эле жолу көтөргөм. Айлыгым 6500 сом болсо, квартирамдын ижара акысына 5000 сом төлөсөм. Айлык эмнеге жетет? Мени жумушка кайра албай жатышканы ушундан улам болсо керек. Кулак мээбиз тынч иштейли деп сүйүнүп жатышса керек да. Мен облустук оорукананын жетекчисине да бардым. Ал да көңүл кош мамиле кылып койду. Сен ким элең, кайдан келдиң дейт. Шартымды түшүндүрүп айтсам, жумуш жок, дарыгер жетиштүү деп гана тим болду. Ичимден ыза болдум. Дарыгер жок, жетишпейт деп наалыйсыңар. Анан дарыгер иштейм деп келип жатса, кайра кылганыңар ушу деп айтайын деп, кайра жаман көрүнбөйүнчү деп унчуккан жокмун. Ал эми Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгери Сыяпат Сырдыбаева Эркингүл Койбакованы кайра жумушка ала албай тургандыгын билдирди. Анын айтымында Койбакова мурда иштеген ордуна башка дарыгер келген. Койбакова ага жеке жоолуккан эмес, өзү арызын жазып кеткен дейт Сыяпат Сырдыбаева. Мен окууга уруксаат бербей койсом, айтпай дебей эле кетип калган. Мен артынан телефон чалдым. Эркин, бул эмне кылганың? Мен сенин окууга муктаж эмесмин десем, укпай басып кетип калган. Окууга жибербегениңиз үчүн жумуштан бошодум деп арыз жазып берип жибериптир. Бул жерде менин эч кандай күнөөм жок. Анын ордуна дарыгер келип иштеп жатат. Эл дарыгерсиз калган жок. Саламаттык сактоо тармагындагы эксперт Бурул Дыйканбаева ооруканадагы системаны өзгөртүү менен дарыгерлердин айлыгын да, дарылоо сапатын да көтөрсө болот деп эсептейт. Дыйканбаева бул ишти ишке ашырууда оболуу коомчулуктун демилгеси менен талабы биринчи орунда турарын билдирди. Биз бул эскирген системадан эчак арылышыбыз керек болчу. Дарыгердин айлыгын өкмөт эмес, ошол оорукананын жетекчилиги коюп бериши керек. Мамлекет дарыгердин кызматын сатып алышы керек. Ошондо ооруканалардын арасындагы атаандаштык пайда болуп, дарылоонун сапаты оңолот. Муну ишке ашырыш үчүн Саламаттык сактоо министрлиги каржы саясатын оптималдаштыруусу зарыл. Ушундай система иштеген учурда гана дарыгер алган айлыгына ыраазы болот. Маселен, гемодиализ боюнча ушундай системага өтүшүп, ушул тапта жакшы жыйынтык берип жатат. Нарын облустук ооруканасына ушул тапта 100дөн ашык дарыгер жетишпейт. Дарыгерлер жамаатынын 60%-ын пенсия курагындагылар түзөт. Алардын ар бири бир эмес 2 дарыгердин милдетин аткарып иштейт. Нарын облусунун жетекчилиги маселени чечиш үчүн жаш дарыгерлерди аймакка тартуу боюнча Нарын облустук ооруканасы менен кошо атайын программа даярдап жатат. Эгер ал колдоого алынып ишке ашса, облустагы дарыгерлердин 40%-ын жаш артисттер түзүшү керек. Бишкек шаарынын тургуну 27 жаштагы кытайлык кыргыз Жусуп Малигулу 1,5 жылдан бери атасы, агасы жана жеңесинин дайынын билбей келет. Ал жакындары тууралуу кайра тарбиялоочу лагерде деген гана кабар алган. Ошондон бери жакындарынын абалына сарсана болуп тынчсызданууда. Мен 5 жылдан бери кыргыз жергесинде жашайм. 2017 жылдын июнь айларында агамды, сентябрда атам менен жеңемди жүйөөсүз кайра тарбиялоочу лагерге алып кетишкенин башка жеңем менен кабарлашып уктум. Учурда эркиндиктеги апам же дагы башка туугандарыбыз менен эч кандай байланыш жок. Ошондуктан ал жакта жагдай кандай экени, лагерлерде канча кытайлык кыргыз бар экенинен кабардар эмеспиз. Кыргыз өлкөсүнүн аймагында мага окшоп жакындарынын дайынын билбей жүргөндөр көп. Бирок ачык айтышса, эркиндиктеги башка туугандары да лагерге алынып кетет деп корккондуктан бул боюнча үн катпай келишет. Мен буга чейин жакындарымды ана чыгат, мына чыгат деген үмүт менен күтүп келгем. Ата-энем менен кат алышпай, алардын дайынын билбей жашоо кандай экенин сөз менен айтып жеткире албайм дейт Малигулу. Жусуп Малигулу Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялык районунун Акчи айылында туулуп өскөн. 2013 жылы Кыргыз өлкөсүнө билим алуу үчүн келген. Жусуп 2016 жылы кыргыз жарандыгын алган. Чүй облусундагы Чалдабар ветеринардык жана салмак бекетинин кызматкерлери паракорлукка шектелип кармалды. Бул тууралуу 5 декабрда экономикалык кылмыштарга күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Жайыл жана Панфилов райондору боюнча райондор аралык бөлүмүнүн кызматкерлери республиканын транспорттук контролдун пункттарындагы мыйзамсыз иш-аракеттерди аныктоо, бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Натыйжада бир катар мыйзам бузуу фактылары катталып, 1 декабрда ветеринардык, фитосанитардык контролдун тескөөчүсү жана салмак көлөмдүк контролдун улук тескөөчүсү кылмыш убагында кармалышкан. Чүй облустук прокуратурасы кармалгандарга карата Кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 2 бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 313 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык опузалап пара талап кылуу кылмыш ишин козгогон. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп жатат. Мен жетекчимин деп эле олуттуу болуп жүрө албайм. КТРКнын мурдагы жетекчилериндей олуттуу эле болбойсуңбу дегендер бар. Бирок мен эркин жүргөн жөнөкөй жүрүүнү жактырам. Мындай пикирин Илим Карыпбеков Спутник Кыргызстан радиосунун КТРКнын 60 жылдык мааракесине арналган эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында ал жеке өзүнө жана ишмердүүлүгүнө айтылган сындардын баардыгын түз кабыл алат. Сын айтылып туруусу керек. Ошондо өсүш болот. Кызматыма байланыштуу эл сындап, өз пикирин билдирип, талап кылып турууга укуктуу. Биз аны аткарганга аракет кылып, кемчиликтерибизди түздөп иштешибиз зарыл.
элдин сынын көтөрө билген компанияда гана өсүш болот. Ал эми жеке өзүмө багытталган сындардын баары менен эле макул боло албайм. Анткени мен социалдык тармакта болобу же жашоодобу жөнөкөй адаммын. Ооба менин кызматым жетекчилик. Мен тигил же бул пикирди билдирерде аны эстен чыгарбашым керек. Ошентсе да мен деле эл сыяктуу тамашалашкым келет. Башкаларга сын айткым келет. Оюмду билдиргим келет. КТРКнын мурдагы жетекчилериндей олуттуу болбойсуңбу деп айткандар да бар. Бирок мен андай боло албайм, деди Карыпбеков. Ал ошондой эле коомдук телерадио корпорациясынын баардык көрүүчүлөрүн жана кызматкерлерин 60 жылдык мааракеси менен куттуктап өттү. Кыргызстанда инвестициялык оазис түзүү пландалып жатат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Ал Кыргызстанды 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынганын, анда 2023 жылга чейинки аткарыла турган приоритеттүү тапшырмалар бар экендигин билдирди. Эффективдүү мамлекеттик башкаруу, коррупция менен күрөштү күчөтүү, бизнестин ишине кийлигишүүнү азайтуу, орто жана кичи бизнести колдоо, кызматтарды электрондук форматка өткөрүү жана фискалдык саясатты либералдаштыруу аркылуу алдыга коюлган максаттарга жетебиз, деди президент. Жээнбеков 6 жыл Ош облусунда иштегенин жана премьер-министр болгонун эскертип, көйгөйлөр менен тааныш экенин белгиледи. Аймактарды өнүктүрүүдө теңсиздикти жойгону жатабыз. Региондорду өнүктүрүү программасын кабыл алып, өсүш баштала турган 20 шаарды тандап алдык. Инвестициялык аралча түзүп, жергиликтүү жана чет өлкөлүк бизнесмендерди бирдей шарт менен камсыздайбыз, деди ал. Инвестициялык аралча түзүп, жергиликтүү жана чет өлкөлүк бизнесмендерди бирдей шарт менен камсыздайбыз, деди ал. Мамлекет башчы ошондой эле Кыргызстан ЭАЭПтеги башка өлкөлөр менен тең атаандашып жатканын кошумчалады. Жогорку кеңеште эки мыйзамды бири-бирине шайкеш келтирүүгө багытталган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, тармактык комитетке экинчи окуунун режиминде кайтарылып берилди. Депутат Кенжебек Бокоевдин айтымында, мыйзам долбоору 2018 жылдын 30 мартында кабыл алынган социалдык коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Мыйзамды кабыл алууда одоно катага жол берилген. Мыйзамдар техникасы сакталган эмес. Мыйзамдын биринчи беренесинин укук жобосунда пенсия үй-бүлөнүн жыйынды кирешесине киргизилген. Иштеп жаткан мыйзамда үй-бүлөнүн жалпы кирешеси пенсияны эсепке албастан аныкталаары жөнүндө ченем камтылбай калган. Бул өкмөттүн шалаакылыгы болуп саналат. Көп балалуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн ар айлык жөлөк пул өтө маанилүү. Мындан сырткары мыйзам өткөн дата менен жазылып калган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров буга чейин жөлөк пулдар жергиликтүү бийлик түзгөн комиссиялардын чечими менен чегерилип келгенин, ушул жылдын 1-июлунан тартып мындай ыйгарым укук толугу менен министрликтин өзүнө өткөндүгүн айтты. Бир катар депутаттар мыйзамда ката кетирген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо зарыл экенин белгилешти. Өкмөткө мыйзамда келтирилген катанын чоо жайын тез арада иликтеп чыгып, парламентке анын жыйынтыгы тууралуу маалымат берүү боюнча протоколдук тапшырма берилди. Көптөгөн талаш-тартыш менен кабыл алынган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы быйыл июлдан баштап иштей баштаган.